Баарыңыздарга жалпы салам. Биз Түркиянын күндемин караганды улантып атабыз. Билесиздер, ошондой максат кылганбыз. Түркиянын таасири биздин ички саясатыбызга, коомдук жашообузга барган сайын көбөйүп бараткандыктан Түркиянын күндемин башка тышкы партнерлорубуздун күндемдеринен кем эмес билишибиз керек болуп калды. Ошондуктан бүгүнкү темабыз миңдеген афган качкындары күндө Түркияга кирип баштады деген тема кылдык. Бирок ошонун алдында азыркы кездеги Түркияда 80 жерде бир убакта өрт жүрүп, токойлор күйүп атканы жөнүндө кичине учкай маалымат бере кетели. Бул боюнча баардык маселелер каралып бүткөндөн кийин өзүнчө да токтолуп, өзүнчө бир тема кылабыз деген ойдобуз. Ошо сарайда 16, бир гана президенттик сарайда 16 учак кармаган, улам бир учак менен учкан, ага өкмөттөгү дагы өкмөттөрдү ташыган 4 учакты кошсок 20 учагы бар Түркияда өрт өчүргөн 3 учак бар экен. Андан башка да учактар бар деп атат, бирок алардын моторлору бузук деп ошондой нерселер айтылып, азыркы кезде ошо өрттү өчүрүү проблемасы чоңойду. 20 жылдан бери бийликте турган Эрдоган жана анын партиясы түрдүү шылтоолор айтып, акыркы шылтоосу бул оппозиция ушундай өрттөрдү атайын күйгүзүп атат деген элди бөлүп чыгаргандагы бир сөздөрдү айтып баштады. Кээ бир ошо Эрдоган партиясынын дагы башында турган адамдар көркөм фильмдердеги өрт күйгүзүп аткан, токойду күйгүзүп аткан адамдардын сүрөттөрүн алып чыгышып, видеолорун алып чыгышып, мына күйгүзүп атышат деген дагы маалыматтарды таратып, азыр өлкө уудуу болуп аткан кез. Эми кайра биздин негизги темабызга кайтсак, миңдеген афган качкындары күндө Түркияга кирип баштады да. Бирок андан сырткарыда билесиздер, Түркияда 4 миллионго жакын сириялык качкындар жашайт. Түркияга башкалык алып кирген качкындар узак мөөнөттө таасир берүүчү маселеге айланды да. Социалдык, саясий маселелерге түздөн түз таасир берүүчү бир факторго айланып баратат барган сайын. Эми бул Афганистандан Түркияга качкындардын качуусу кайсыл убактан башталды? Түркия НАТОнун саммитинде биз Афганистанга НАТОнун армиясынын баарынын ордуна биз барып жайгашабыз. Ошо Кабул, айрыкча Кабулдун аэропортун, учак майданын Түркия биз өзүбүз көзөмөлдөйбүз деп баштагандан баштап, билесиздер, талиптер буга каршы чыкты. Эч кандай мындай куралдуу күчтүн кереги жок. Мусулман мамлекет, бизге жан тарткан жакшы, бирок биз бир дагы чет өлкөлүк аскерди Афганистанда каалабайбыз деп азыр Афганистандын 80% чейин аймагын алган талиптер ошондой маалымат таратышкан. Эми учурда болсо ошол Түркия биз Афганистандагы НАТОнун базаларынын баарына көзөмөл кылабыз, ошолорду карайбыз дегенден баштап 10 миңдеген афган Иран аркылуу Түркиянын чектерине келип, күндө 1500ге жакын адам тоолор аркылуу, айрыкча Ван облусу аркылуу, жана кыргыздар билесиздер жашаган область аркылуу ашып өтүп атышат Түркияга. Эми көбүнчөсүн эмне үчүн эркек жигиттер дегенде, бул жолду биринчиден аял бала чака басып өтүшү кыйын болуп атат. Экинчиден талиптер ошо капырлардын базасында деп айтышкан, ошондой базаларда иштеген, аларга кызмат көрсөткөн адамдын баары тең өлтүрүлүш керек. Арабча айтканда катыл важип деп ошондой фатва сыяктуу бир нерсе чыгарып ийгендиктен бул адамдар Афганистандан, согуш болуп аткан Афганистандан качканга мажбур. Анткени кайтып барса бир тынч жашоо көрбөйт буларчы. Анткени бул жерде дагы бир эме бар, кейс бар. 1979-дан 1989 жылга чейин билесиздер, Советтер Союзу дагы Афганистандын ички ишине кийлигишип, армиясын киргизген. Ошо союздук армияларга дагы кол кабыш кылган афгандар аябай катуу куугунтукка учурап, үй бүлөлөрү менен куугунтукка учураган. Ошондуктан бул качуу булар үчүн өмүрүн, жашоосун сактап калыш үчүн негизги бир шылтоо болуп турат деген, себеп болуп турат деп айтсабыз, шылтоо дебейли. Эми бул жерде албетте 100 миңдеген Иранда жашаган афгандар дагы кошулуп Түркияга качып атышы мүмкүн. Себеп дегенде Түркия бул
андан ары Европага өтүп кетчү бир жол да. Ошол жактан жолун таап, акчаларды берип, жанагындай адамдарды чек аралардан өткөзгөн мафиялар бар, ошолорго акча төлөп өтүп кетүү максаттарында көздөп атышат. Себеп дегенде көрүп атасыздар, мусулмандар бир дагы мусулман өлкөгө качпайт. Эмне үчүн? Мусулман өлкөлөрдүн башында бүт адилетсиз, заалым бир бийликтер тургандыктан, мусулмандар каччу жагы ошо адилеттүү, заалымдык көрсөтпөгөн, мыйзам иштеген батыш өлкөлөрүнө качканга аракет кылышат. Ошондой айласы жок ошондой ишке барып атышат да. Ошо Түркия ошо батыш өлкөлөрүнө өтүп кетүүнүн эң негизги жолу болуп каралып калды ошо сириялык жана афгандык качкандар үчүн. Эми могу жердеги бир статистиканы карасаңыздар, афган качкындары могу кызыл сызык менен берилип атат. Кайсыл убакта көбөйгөн булардын качуусу? 2017-жылы 45 миңге жакын адам качкан болсо, бул сызыкты карасаңыздар болот. Ченеп могу 50-лүк сызык менен бир жылдын ичинде 100 миңге чыккан, андан кийин дагы 2 эсе көбөйүп 2018-жылы 19-жылы көрүп атасыздар 200 миңге чыккан Түркияга өткөн качкындар. Себеп дегенде ошол кездеги АКШнын президенти Трамп өтө катуу санкцияларды киргизгендиктен Иранда буга чейин 100 миң деп эптеп курсагын тойгузуп, ошо бир токоч үчүн, бир кичинекей тамак үчүн иштеп жүргөн афгандар ошого да жетпей калышкан. Ошондуктан Ирандан Түркияга качууга мажбур болушкан. Эми түрк бийлиги качкын маселесинде кандай ката кетирди деп социологдор изилдөө жүргүзүшкөн. Ошо Сириядагы согуш башталардын алдында ошол жөнүндө кеңири бир айтып берели. Бул катанын тоготери качан болгон, кайсыл маселеге байланыштуу эле ошол ката. Бул маселе эмне үчүн домино таасирине себеп болду? Доминону билесиздер, тизиптирип койсо, бир доминону жыкса, бүт домино биринин аркасынан бири домино таштары жыгылат. Ошондой бир таасир берди деп атат да. Бир табигый мыйзам бар деп социологдор айтышат да. Эмне? Эгер биринчи топчуну кыйшык топчуласаң, калганы да кыйшык кетет, билесиздер. Бир мурун дагы билесиздер. Көп топчулуу бир кийимде биринчи топчуңду туура эмес топчуласаң, баардык топчулар жылышып барып, этегиңиз бир башкача болуп калат да. Ошол Түркия үчүн биринчи топчу эмне болду? Араб жазы деген феномен. Араб элдеринин түрдүү мамлекеттер билесиздер, 20дан ашык мамлекет бар, араб мамлекеттери. Ошол жакта заалым бийликтерине каршы жаштары айрыкча эли көтөрүлгөн да. Араб жазы деп бул тарыхта аталып калды. Эми ошол араб жазын Түркия туура эмес окуган дейт да. Ошо 2010-жылдардын этегинде түрк социологдору Түркиянын тегерегиндеги 10 өлкөдө изилдөө кылган да. Эмне деген суроо коюшкан? Түркия бул 10 өлкөдө кандай көрүлүп жатат? Алардын эли кандай көз карашта Түркияга дегенчи. Ошондо АКП өкмөтү, Эрдоган башында турган Адилет ve Kalkınma партиясы деп коет, Адилет жана Өнүгүү партиясы араб жазын ката түшүнүп, биринчи топчуну туура эмес топчулап, биз айткандай, катанын артынан ката кетирип, эсеп дүмүрчөгү азыркы кезде түрк элине келин көрүп атабыз да. Бул изилдөөнүн жыйынтыгында макала жана телеберүүлөрдөн түрк аскерлери Сирияга кирбеши керек деген сунуштар берилген. Себеп аяка киргенде араб улутчулдугу козголот. Түрктөргө каршы буга чейинки Осман империясынын кулашына себеп болгон ошондой араб улутчулдугу козголот деп сунуштарды беришкен, кирбеш керек түрк аскерлери депчи. Бирок натыйжада эмне болду? Натыйжада мындай сунуштарды берген адамдар, эскерткен кишилердин оозу жабылып, көбү сыртка чыгып кетүүгө мажбур болгон. Анткени алардын көбү англис тилин билген, француз тилин билген, немис тилин билген түрк окумуштуулар, социологдор, политологдор болгон да. Эми араб жазына учураган мамлекеттерде түрк бийлиги кандай ката кетирди деген суроону коелу. Ал жердеги демократиялаштыруу талаасын катары көргөн эмес да. Түркиядагыдай ошо кезде 2010-жылдары Түркия демократиялашуу боюнча мусулман өлкөлөрүнүн лидери болчу да. Башында келаткан.
ошонун башка араб мамлекеттеринде ошондой демократиялашууну, адам укугун, сөз эркиндигин, ушундай экономикалык эркиндик, баардык тайпаларга, адамдарга адилеттүү кароо деген принциптерди алып келбестер эмне тескери бир иштерди кылганда, ал жактын акторлору ошол ишке катышканда Түркияны исламчыл лидер катары көргүсү келбегенин көрө алган эмес да. Исламчыл лидер катары, исламчыл бир баягы мамлекет катары көргүсү келбегенин түшүнгөн эмес да. Эрдоган жана анын партиясы, исламчыл партиясы. Араб географиясында Түркия ошо кезде эмне менен бааланган көрсө, мусулман коомчулугу менен европалык критерийлерге жооп берген мамлекет куруп, ошолорду бириктирген мамлекет куруп, социалдык жана саясий тармактарда, баардык тармакта ошого жараша реформаларды жүргүзө баштаган үчүн баалуу болчу араб коомдорунун алдында, жана дагы эмне евро биримдикке талапкер болгон үчүн арабтар тарабынан бааланган. Ошол изилдөөлөр ошол билинген да. Эгер аскерлер киришсе, мамлекет Түркия менен мамлекети зыянга учурайт деген ошондой сунуштарды беришкен да. Изилдөөдө мындай конкреттүү бир суроолорго келсек, изилдөөдө ушундай суроолор коюлган да. Түркиянын роль модели катары, үлгү катары көрүп атасызбы деген суроого 70% арабтар эмне деп жооп берген? Ооба деп жооп берген. Эмне үчүн Түркия сиз үчүн бир үлгү болуп атат, модель катары көрүнүп атат дегенде, ал жерде эмне? Мындай эки эле бир позицияны айталы, негизги позицияны исламчы Эрдоган менен партиясы болгон үчүнбү, бийликке келген үчүнбү, же болбосо европалык критерийлерге жана реформа критерийлерге жооп берген жана реформа кылып евро биримдикке талапкер болгон үчүнбү дегенге эмне? Ошого биринчи орунга евро биримдикке өкүл болгусу келген үчүн деп ошону белгилешкен да. Демократиялык жана эркин өлкө курам дегени үчүн модель болчу да Түркия. Себеби исламчылык жагынан араб өлкөлөрү алдына ат салдырбайт, ансыз деле. Араб коомуна исламчылдыктын кереги жок болчу. Араб коомуна ошо исламдын өзү талап кылган эмне керек болчу? Эркиндиктер, адамдар укуктары, сөз эркиндиги, экономикалык эркиндик, баардык эркиндиктин түрлөрү керек болчу. Ошону негиздеген бийликтердин ортосундагы тең салмас, бийликтерди бөлүү, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана 3-4 бийлик билесиздер, ошол бар, ошолорду бөлүү, андан кийин ошолорду бири-бирин көзөмөлдөп тең салмактап туруу нерсеси үлгү болгон да. Эми ошол исламчылар менен бирге талкананып жок болуп баратат да азыркы кезде. Араб өлкөлөрү исламчыл башкаруулар менен, айрыкча жанагындай атеисттик, билесиздер, Египетте, Сирияда, башка жерлерде атеисттик башкаруу пикирдеги бир коомдор, тайпалар ошол өлкөлөрдү башкарып турган кездеринде эмне болгон? Кандайдыр бир тартип бар болчу да. Бирок исламчылдар келгенден баштап ал жерлерде тартиптин баары бузулган. Төңкөрүштөр, топтордун карама каршылыгы, согуштар пайда болуп, эмне болуп атат? Монтип элдер тоолорду ашып өтүп, ошол өлкөлөрдөн Европа тараптык көздөй качууга мажбур болуп атышат да. Эми 2007 менен 2010 жыл арасындагы Түркия улам демократияга бир кадам аттап, улам эркиндиктер кеңейип, баардыгы ыраазы болгон бир элинин, түрк калкынын баардык тайпалары ыраазы болгон бир атмосфера пайда болгон да. Ошол атмосфера сыртка да таасир берип, ошо коңшулар Сирия, Иран сыяктуу араб жана перс мамлекеттерине эмне таасир бере баштаган да. Ошол атмосфера коңшулар менен нөл проблема деген саясат жүргүзүп, ошол кезде Түркия, Армения жана азыркы кезде эң негизги душман деген чектешкен бир христиан мамлекеттер, Греция менен дагы маселелерин чечип, мунун пайдасын көрө баштаган да. Аябай экономикалык, мындай саясий, коомдук пайдаларды көрө баштаган. Ошол эле азыркы кезде Сирия менен мындай бир тууган өлкөдөй эле чек аралар ачылып,
адамдар кенен кесирле ары бери өтүп калганда, бирок араб жазын мээсине сиңип калган Иран инкылабынын контекстинде окугандыктан азыркы кезде Эрдоган жана анын партиясы Кудай Таала алдыбызга кайра Осман империясын курууга кызыл килем төшөдү деген сөз айтылып, түрк бийлиги араб өлкөлөрүндө АКПнын көлөкөсүнө айланткысы келген партиялардын кеңселерин куруп кирген да. Тунис, Ливия, Сирияда ихвандар менен бирге партияларды куруп, акча чачып, пиар компанияларды жүргүзүп, өзүбүз каалагандай инкылаптарды кылабыз деген чечимге келишкен да. Бул өлкөлөрдө Осман убагындагыдай башкарабыз деп ойлошкон. Мындай риторика исламчыларга гана эмес, түрк атеисттердин да кулагына жагымдуу келген да. Түрк коому толугу менен азыркы кезде жанагы Россия Крымды басып алган сыяктуу Крымский консенсус деген бир феномен бар. Ошол араб жазындан кийин тышкы саясатта араб мамлекеттерине басым кылып, өздөрүнө каалагандай бир бийлик топторун алып келүүсүнө түрк коому толугу менен ошондой алдырган да. Ошо Крым консенсусу 80% болсо, ошол сыяктуу эле бир пайыз менен муну түрк коому колдогон, ката кетирген, өтө чоң ката кетирген. Ошондо башында Сирияга кирип, жанагынтип Асадты кулатабыз деген согуштарга жардам берип, ИГИЛге окшогон тайпаларга, түрдүү ошондой террористтик топторго, акчага иштеген бир террористтик топторго жардам берип, ИГИЛ уурдап алган сириялык нефтини алып барып башка мамлекеттерге сатып, ошондон дагы пайда көрүп, андан кийин ага курал сатып келип туруп, ошол ИГИЛдегилерге кайра курал сатуу менен чоң акчаларды алып баштаган кезде 100 миңден ашык сириялык, 10 миң деген сириялык кире баштаганда эмне деген 100 миң деген эме сан биз үчүн кызыл чийин деген, 100 миңден кийин бир да киши киргизбейбиз деген да. Бирок киргизгенге мажбур калган да. Улам 100 миң деп, улам 100 миң деп айтып барганда, андан кийин кызыл чийин деген нерсени түрк бийлиги айта албай калган. Ошентип келип отуруп, билесиздер, азыркы кезде Түркияда 4 миллионго жакын сириялык качкын жашайт. Социологдор болсо, ошол сурамжылоолор жүргүзгөндөн кийин качкын теориясы боюнча бул кишилер аркка кайтпайт. Ошого жараша стратегия түзгүлө. Бул улам 100 миң деп келип аткан адамдарга европалык мамлекеттердей түрк тилин үйрөтүп, түрк маданиятын үйрөтүп, түрк тарыхын окутуп, ассимиляция кылганга аракет кылгыла деген сунуш бергенде, эми согушка кирбегиле десе болбой кирдиңер. Ошондуп качкындардын Түркияга киришине себеп болдуңар. Эми жок дегенде эмне? Ошого жараша стратегия кургула, себеп дегенде бул качкындар кайтпайт. Качкын теориясы боюнча булар кайтпайт деген да. Бирок түрк бийлиги араб коңшуларына ыңкылак кылып, ыңкылапты уюштуруп, кен байлыктарын, талкананган шаарларды тендерин алып, кен байлыктарын өздөрүнө алып, талкананган шаарлардын тендерлерин жүргүзүп, бизде алда ошол эки Европа акча которсо, биз ошол шаарларды биз кайра курабыз деген үмүт менен акчага көмүлөбүз деп ойлогонда, бирок эч бириси мындай саясаттын рисктерин эсепке алган эмес. Түрк бийлигиндеги эч ким кыялдарын долбоор катары кабылдап алышканда, сатып алган медиасы менен бул кыялдарын түрк элинин мээсине да жайгаштырган. Социологдор эмне деген? Келген сириялыктар эч качан өз өлкөлөрүнө кайтпайт деген. Бийлик аларды сан катары көргөн, бирок алардын баары тирүү жан. 4 миллион тирүү жан. Булар эмне болгон? Алар түркчө үйрөнөт, мектепке, университетке кирет, үйлөнөт, балалуу, неберелүү болот, тамырлайт Түркияда дегенде, диаспора катары тамырлайт дегенде. Андан кийин бул тамырларды жула албайсың. Себеп дегенде бул мыйзам тарабынан дагы, адамкерчилик тарабынан дагы, айрыкча мусулманчылык талап кылган адамкерчилик тарабынан караганда жула албайсың. Бул тамырларды үзүп, аларды кууп чыга албайсың, мажбурлай албайсың кеткенге. Сенин үйүңдө калган конокту кандай мажбурлабай албагандай, бир тууганыңды кантип эшикке чыгара албаган сыяктуу ошондой бир абал пайда болот деген да. Башында түрк бийлигинин Асадты төңкөрүү, тынчтык орнотуу, үйлөрдү салып, шаарларды салып, сириялыктарды өлкөсүнө кайтаруу максаты бар болсо, азыркы кезде түрк бийлигинин бир эле максаты калган эмне ал?
Эми Сирияда бир гана максаты калган, эмне? Чек арасында түрк автономиясын курдурбоо. Себеп дегенде күрттөр чектешкен, күрттөр жашаган 4 мамлекет бар, билесиздер, алардын баары чектешип турат. Иран, Сирия, Түркия, андан кийин дагы бир мамлекет бар, эсимден чыгып атат. Ошол мамлекеттерде күрттөр жашайт. Ошол тарапта, Сирия тарапта күрттөр бир автономия пайда болуусуна жол бербейм деген гана максаты калды да. Анткени ушунчалык баягы түрк улутчулдугу күрт душмандыгынын негизинин үстүндө курулгандыктан азыркы кезде дагы ошо Түркиянын ички саясатында дагы күрттөргө каршы бир 30%га жакын элин түзсө дагы күрттөргө каршы саясатка негизделген түрк бийлиги бар да, өзүнүн саясатын ошого негиздеген. Эми Сириядагы күрттөр эмне болду? ИГИЛ менен жапатырмак, бала, аял, эркектердин баары жапатырмак согушуп атып, аймагын коргоп калып, эл аралык деңгээлде легитимдешип, өзүнчө армия түзүүгө үлгүрдү Сирияда. Иракта да 4-ncü мамлекет Иракта да билесиздер, өзүнчө автономиясы бар күрттөрдүн. Эми ошол күрттөрдү жок кылуу максаты болуп атат да. Эми бул дүйнө жүзү бүт толугу менен легитимдешип, дүйнөнүн көзүндө легитимдешкен бир кандайдыр бир автономиялык бир аймакты, жерди, элди жок кылуу максаты гана калды. Бирок аны ишке ашырышы мүмкүн эмес деп айтып атышат да. Эми бул өзүнчө тема, муга кийин дагы бир токтолобуз. Күрттөр, Түркиядагы күрттөр жана ошо 4 мамлекеттин ичиндеги күрттөр жөнүндө өзүнчө бир сөз кылабыз. Кайра биз качкындарыбызга кайтсак, ошентип түрк бийлиги араб жазын туура эмес түшүнүп, араб дүйнөсүндө таасирлүү модель болуу мүмкүнчүлүгүн жоготкон да. Дин жана демократиялык принциптерди бириктире алган модель болуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып, эмне болуп атат? Учурда кайсыл бир түрк партиясы кайра ушундай модель кура алса, азыркы кезде ошондой бир ойлор бар да, кээ бир партияларында, түрк партияларында кайра арабтар суктанган өлкө боло алат да, Түркия. Эми бирок социологдор эмне деп атат? Исламчыл идеологиясына сугарылган мээ эч качан демократиялаша албайт. Исламдын демократиялык талаптарын кабыл албайт. Исламчыл жанакы исламды өзүнүн жеке жана топтук партиялык кызыкчылыгына пайдаланган исламчыл идеологиясына сугарылган мээ эч качан демократиялаша албайт. Мүмкүнчүлүк пайда болоору менен ойт берет мындай мээ жеке жана топтук башкарууга, атаандаштардын оозун жабууга өтөт деген ишенимде социологдор. Анткени буга чейин ошол араб жазынан кийинки пайда болгон исламчыл кыймылдарды, айрыкча Эрдоган баштаган ошо ак партия, адилеттүү жана өнүгүү партиясы баштаган ошого кирген исламчыларды көрүп туруп, ошондой тыянакка келди да. Эми бул 3-4 миллионго жеткен сириялык жана күндө 1500-төй киши болуп кирип аткан, Түркияга кирип аткан афган качкыны эмне болот? Ошол суроого азыркы кезде баш оорутуш керек болуп атат да түрк бийлиги. Түрк бийлиги бирок башынан дүйнөгө бул качкындарды бөлүшөлү деп айткан эмес да. Бөлүшүш керек да бул качкындарды. Себеп дегенде сенин демографиялык бир проблемаңа, тең салмаксыздыгыңа алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн батыш коомдорунан, ошо демократиялык коомдордон, ошол эле орто кылымдарда 20-кылымдарга чейин колониаллаштырган ошол мамлекеттериңер үчүн жоопкерчиликти алгыла, мага качкындар качып кирип атат, буларды бөлүшөлү деп айткан эмес. Эмне айткан, эмне деген түрк бийлиги? Анын ордуна мага акча бергиле деген. Биз ушуларды тосуп калабыз, өзүбүздүн аймагыбызда кармайбыз, силерге жибербейбиз, силердин чек араңардан ары өткөрбөйбүз, ошон үчүн бизге акча бергиле деген да. Европа бирлерine эмне Кудай берген, дароо алар эмне деген, биз 3 миллиард доллар берели. Сен канча дейсиң? 6 миллиардбы? Ой көп деп мынча берели, тикүнчө берели деген соода мамилесине өткөн да. Сүйүнүп кетипчи. Себеби ошол эле Германия ошо 2017-жылдары 1 миллион сириялык менен афганды өзүнүн коомуна алганда, Ангела Меркелдин басымы менен биз баары бир жеңебиз бул ситуацияны деп, бийликтеги партиялар
20 экономикалык өнүгүү аябай баягы ишсиздиктин, жумушсуздуктун пайызы аябай түшүп, экономика аябай өскөнүнө карабай 20% ой жоготкон да. Улутчул партиялар болсо 14%га чейин жеткен. Бир 4-5%дан 14%га чейин жеткен да улутчул партиялар. Ошондуктан ошондой саясат көткөн да, биз силерге акча берели, силер бизге жибербегиле. Анткени акчаны эсептегенде Германияга кабыл алган качкынга Германия эмне кылат? Акысыз немис тил курсун берет, үй берет, тамак аш акчасын ай сайын берип турат. Ар бир балага 270тен 370 еврого чейин жөлөк пул берет да. Эми ошонун баарын эсептеп көрүп, немистер эмне деген? Андан немис бийлиги андан көрө Түркияга берели, төңкөрүлүп кетпейбили, улутчул партиялар келсе, баягы 41-жылдагыдай 20-чы кылымдын 30-чы жылдардагыдай бир улутчул нацист эмелер келип, Гитлерге окшогон бир адамдар келип калбасын деген коркуу менен эмне кылып атышат? Ошентип түрктөргө акча берген. Ошондуктан Европа мамлекеттери сириялыктар менен афгандар бизге келгенден көрө Түркияда калсын деп чечим кабыл алган да. Эми Европа жана Түркияга качкын келбеш үчүн ал келген мамлекеттин маселесин чечиш керек болчу. Ошол Сириянын мамлекеттеги сириялыктардын маселесин, афгандардын маселесин чечиш керек. Себеп дегенде Түркиядагы батыш мамлекеттери дагы эмне ушул качып аткан адамдардын ата бабаларына зомбулук, адилетсиздик кылган. Ошондуктан ошонун бир кандайдыр бир тобосу катары ошондой бир жардам кылып, булардын мамлекеттеринде эмне кылыш керек? Чыныгы демократиялык башкаруу орношуна аракет кылыш керек болчу. Элди уккан, элди көзгө алган, элдин оозун жаппаган, бала чакасын куугунтуктабаган, бир топту колдоп калган топтордун баарын баягы четке кагып, басынтып жериген эмес, бир демократиялык бир өкмөт келишине бир аракет кылыш керек болчу да, ошо батыштагы Түркиядагы. Бирок андай кылбаган болсоң, эмне болуп атат? Качкындарды кабыл алууга даяр болушуң керек. Демек, афгандарга кучак ачып, колуңан келген жардамды беришиң керек. Себеп мусулманчылыктагы, адамгерчиликтагы бардык адамзат түзгөн мыйзамдар ушуну талап кылат да. Себеп дегенде ошол эле афгандар, сириялыктар, ливиялыктар, дагы кандай дейбиз, канча мамлекет бар ушундай ызы чуусу болуп аткан мусулман мамлекеттер эмне кайтып барса, тынч жашачу өлкөсү жок алардын. Эми Түркия ислам менен демократияны кайыштырган моделге эмес, эмнеге айланган? Өз элинде жана аскерлерине төңкөрүү кылган модель болуп калган. Жакында ошондой эле төңкөрүүнү Тунисте уюштурулду. Армиянын жардамы менен ошол эле исламчылар уюштурду бул нерсени. Ошонун моделине айланды Түркия. Биздин дагы кыргыз бийлигине дагы ошондой бир элдин бир бөлүгүн өзүнүн бооруна тартып калган бир бөлүгүн жериген, кетсеңер деле биз ыраазыбыз деген бир үлгү болуп калды да биздин кыргыз бийлигине да. Ошондой үлгүнү биздин кыргыз бийлиги да алып баштаганын байкап атабыз, Кудай сактасын. Ошонун аягына чейин алгандан Европа качкын проблемасын Түркияга акча карматып убактылуу токтотту. Бирок жакында Түркиянын өзүнөн дагы качкын кабыл алууга даяр болуш керек. Балким биздин Кыргызстандан да качкын кабыл алууга даяр болуш керек. Себеп дегенде бул жактан дагы батыш мындай жеткиликтүү бир жардам көрсөтүп демократия